Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 19-июнь 2020 жыл. Достор, бүгүн мен өзүмө жаккан тема боюнча бир кызыктуу өсүмдүк боюнча сюжет тарткым келди. Анда эмесе биз менен болуп туруңуздар. Бул кызыктуу өсүмдүк алдыбызда турган карачеке аттуу өсүмдүк. Бул Кыргызстандын бардык жеринде өсөт. Бул карачеке күнгөй тарапта же таштуу жерлерде өскөн бадал сыяктуу өсүмдүк. Мына ушул бадал сыяктуу өсүмдүк боюнча тартайын деп атам. Карачеке, алганаш, чия сонун турбайбы? Ар өсүмдүк, мебелер тоодо болот турбайбы? Мына ушундай ырсаптар менен барып атабыз дагы. Мына ушул карачекеге өзгөчө көңүл бурган экен. Бул өсүмдүктүн бою 3 метрге чейин өсөт. Мөмөсү майда ушундай кызыл болот, роза гүлдүүлөргө кирет. Гүлү өтө майда болуп, эрте жазда эң биринчи ушул карачеке деген өсүмдүк гүлдөйт. Мына көрүп турганыңыздар бул карачекенин мөмөсү. Вишнядан бир аз кичинерак, кээ бир чоңдору вишнядай же кара гилястай түшүм берет. Мөмөсү ширин, какырдаамы бар, адамга жагымдуу. Анар сыяктуу окшоп кетет. Кээ бир сорттору бар, ачуу. Өтө ачуу сорттору бар. Ширин сорттору дагы бар. Чоңдору ширинирээк болот, майдалары ачуураак болот. Мындан кыям жасаса болот. Варенье жасаса болот. Компот жапса болот. Кургатып, мурда ата-бабалар чай кылып дагы ичкен убакыттар болуптур. Дагы мындан сок бул өтө жакшы болот. Анардын согунан дагы, анардын ширесинен дагы бул менимче мага жагат. Андан дагы өтөт го деп ойлойм. Азыр терип көрөлү ушуну. Мына достор, мөмөсүн терип алдык. Бул карачекени кээ бир чет элден келген чайдын ичинен гана көрбөсөң, башка Кыргызстанда иштелип чыкканын эч көргөнүм жок. Бул бизнес идея бириңиздерге эгер жакса ушунан бирдеке ойлоп тапсаңыздар болот. Кыргызстанда бул жапайы өсөт. Толтура Кыргызстандын тоолорунда. Бардык жеринде кездешет. Башка ат менен белгилүү болушу мүмкүн башка жерде. Бизде карачеке деп айтылат. Карачеке витаминге бай болгондуктан көбүнчө медицинада колдонулат. Ошол тармакта иштетилет. Карачеке тоодо өскөндүктөн муну көбүнчө отунга алышат. Тандырга от жаккан алышат. Тандырга жоондордун печкеге. Отуну өтө жакшы. Отун өтө жакшы болгондуктан аялдарга жакса керек. Ошондон бир сап калыптыр, эстегеним айтайын. Карачеке карс отун катындарга жакшы отун деп айтылат экен. Мына достор, бүгүн сиздер менен аздын оолак карачеке боюнча сөз кылдым. Эгер даамын татып көрө элек болсоңуздар, бир тоого чыгып даамын татып көрүңүздөр. Шире жасап көрүңүздөр. Аябай жакшы болот. Балким Кыргызстанда ушул боюнча дагы маркеттерде буюрса көрүп калабыз деген ишенимдемин. Тынч, аман болуңуздар. Сиздер менен мен Кыламовбек болот. Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.